Бул Талас облусуна Алтай жергесинен алынып келинген маралдардын бири. Бутунан жабыркагандыгына байланыштуу Чүй областындагы кайра жандандыруу борборуна жөнөтүү чечими кабыл алынды. Ал жерде маралга толук кандуу медициналык жардам берилип, кам көрүлөт. Бүгүнкү күндө мына бир эркеги ден соолугуна байланыштуу НАБУ уюмунун кайра жандандыруу бөлүмүнүн кароосуна тапшырып атабыз. Ал жерде атайын дарылоо врачтары бар. Өздөрүнүн эрежесине карап, ден соолугу сакайгандан кийин андан ары зоопаркка барабы же өздөрүнүн аймагына коюп береби, ошолордун көз карашында болот да. Бул азыр ошол Ысык Ата районунда НАБУ уюмунун кайра жандандыруу бөлүмүнүн кароосуна өткөрүлүп атат да. Маралды Чүйдөгү реабилитация борборуна жеткирүүнү Альянс Алтын компаниясы колдоп жардам берди. Талас регионалдык экология башкармалыгынын Альянс Алтын компаниясына кат келип түшкөн. Кайрылуунун негизинде биздин жетекчилик Сабир Наримбековичтин буйругу менен ошо маралды Чүй областына транспортировкасына жардам берип жатабыз. Бирден биздин милдет транспорт бөлүп берип, водитель менен жана жанында дагы экология кызматкерлеринин 2 сотрудниги менен кошо баратышат. Ушу маралдын Чүй областына аман эсен жетишине биздин компания көзөмөл кылып турабыз. Маралдар жайгашкан аймактагы байырлап барып ошол жерде мал багышып аткан фермер, малчыларга жана ошол жерде де кирип чыгып аткан эс алуучуларга кайрылар элем. Ушуну ушунчалык алыс аймактан алып келгенге жараша бир аяр мамиле кылып, ушуну көбөйтүп, кыргыз элине жайылтууга бир көмөктөш болсо деген эле өтүнүчүбүз биздин жаратыш кор кызматкерлеринин. Альянс Алтындын кызматкерлерине, жетекчилерине биз ыраазычылык билдире кетебиз. Ушул алып келгенге жана ушундай бир зарыл болуп аткан учурда көмөктөшүп жардам көрсөтүүгө чоң ыраазычылык кылабыз. Белгилей кетсек, маралдар Альянс Алтын компаниясынын каржылык колдоосу менен Алтайдан Таласка алынып келинген. Маралдар Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркына коюп берилген.